Salam dostlar, эфирде Кызык кино каналы. Бүгін біз дүйнөдөгү эң акыркы тролль тууралуу тартылган кино боюнча сөз кылабыз. Баштаарда мурда каналыбызга катталбаган болсоңуз катталып, лайктан басып коюңуз. Биз баштайбыз. Кинонун баш жагында бир кыз атасы менен бийик тоого чыгып жатканын көрүүгө болот. Алар тоонун башына чыгып коозуктан рахат алып жатканда, атасы кызына троллдор тууралуу жомокту кызынын эсине салат. Кызы ошол жомокту өтө жакшы көрөт болчу. Андан кийин атасы маңдайдагы жүрөк менен кара дегенде жомоктогудай троллдордун жүздөрү көрүнөт. Ошол окуядан кийин 20 жыл өткөндө жанагы кыз Норвегиянын бир четинде археологиялык жумуштарды жүргүзүп жаткан. Аны адатыбызча Гүлмира деп атап коелу. Гүлмира ошол жерден бир канча жыл мурда өлгөн бир жандыктын сөөгүн таап өтө кубанат. Балким динозаврдыкын тапкандыр. Бул учурда башка жерде бир тоону тешүү иштери жүрүп жаткан. Ал нерсеге каршы болгон адамдар да бар эле. Тоону тешип жатканда ичинен бир өтө чоң маклук чыгып, адамдардын баарын кыйратат. Бул кабар жогору жактагыларга жетип, бул коопту алдын алуу максатында жумуштар карала баштайт. Ошол максатта жанагы сөөк таап кубанып жаткан Гүлмираны ошол маклук тууралуу изилдөө үчүн чакыртып алышат. Жогору жактагылар чогулушунда ар түрдүү ойлор айтылганы менен жанагы тоонун тешилишине каршы болгон адамдардын бирөөсүнүн телефонуна жанагы маклук түшүп калган видеону табышып ортого салышат. Гүлмира ошол видеонун бир жеринен маклукту байкап калат. Бул учурда жанагы маклук тоодон чыккан бойдон борбор жака жылып келе жаткан болчу. Гүлмиранын тапшырмасы боюнча ал маклуктун издерин аңдып отуруп, белгилүү бир жерге келгенде ошончо чоң нерсенин изи жоголуп калганын көрөт. Бул тапшырмага премьер-министрдин кеңешчиси жана бир капитан да жооптуу эле. Археолог Гүлмиранын атасы да тоо таштарга жакын адам болчу. Ошондуктан атасынын жардам сурап барышат. Атасын баары алжып калган же жинди деп ойлошот болчу, себеби акылга сыйбас нерселерди же жомок сыяктуу нерселерге ишенчү. Деген менен жанагы маклукту көрбөй туруп, анын жасаган иштеринин сыпаттамасын угуп эле ал тролль деген жоопту айтат. Жанагы ийиз жоголгон жерге барып, кызы Гүлмирөгө сүйлөшүп жатканда болжогондой эле чоң бир тролль тура келет. Көп жылдар бою тоодо жашаган үчүн жерге жатса кичинекей тоого окшоп калат экен. Ошондуктан аны байкашпай, ийизин таппай жатышкан болчу. Анын видеосун тартып жогору жактагыларга көрсөтүшөт. Алар видеону көрөр замат Гүлмиранын да, атасынын да ал тууралуу көбүрөөк маалымат алалы дегенине карабай аны жок кылуу үчүн аскерлерди жөнөтүшөт. Атасы жанагы кеңешчи жана кызы болуп, капитандан суранышып атып, аскерлер менен кошулуп, алар да троллду көздөй жөнөшөт. Гүлмиранын атасы троллду баары ойлогондой жаман эмес, ал жакшы бирөө экенине ишенчү. Ошондуктан аскерлер троллго чабуул жасап, көптөгөн бомба окторду жаадырып жатканда, ал да жинденип, аскерлердин курал жарагын талкалап, адамдарды өлтүрүп жатканда, атасы ортого түшө калып троллду токтоткону жетишет. Ошондо кызы да атасынын пикири туура экенин түшүнөт. Деген менен аскерлер ошол учурда дагы троллго карап ок ата башташат. Тролль кайрадан жинденип, Гүлмиранын атасын ыргыта уруп, жинденип кетип калат. Ошол удардан кийин атасы керезин айтып үлгүрүп, чыныгы жашоого узап кете берет. Кызы артынан атасынын бардык сүрөттөрүн карап, жазган нерселерин окуп жатканда, жанагы шериктери келип, жанагы тролль боюнча сүйлөшүшөт. Жана атасынын сөзү тролль тууралуу жомоктун чындык экенин түшүнүшөт. Бул учурда жанагы тролль жогоруда айткандай жүрүп отуруп, борбор жака да келип жаткан. Анын кыймылын байкап, бир айылга келгенде адамдарды коргоо максатында тиг учактарга чоң коңгуроо асып алып, алаксатышат. Көрсө коңгуроо үнү тролль үчүн эң жаман үн экен эле. Ошондуктан ал жинденип, тиг учактардын баарын Кинг-Конг сыяктуу уруп түшүрөт. Ушудан кийин Гүлмира атасынын дагы бир сөзүн такташ үчүн премьер-министр менен сүйлөшөт. Анда атасы мамлекет көп нерсени жашырып, элге айтпайт деген эле. Министр болсо эч нерсе айтпайт жана Гүлмира менен анын шериктеринин эми керек эмес экенин айтып, аларды таркатып жиберет. Андан кийин премьер-министр түз эфирге чыгып, борбордогу элдин баарын чоң кооп күтүп турганын айтып, бул коопту жок кылмайынча калкты башка коопсуз жерге көчүрүүлөрү тууралуу айтат. Жана көчүрүү иштери да тез эле башталып кетет. Аскерлер болсо коргонууга даяр турушат. Айгүл менен жанагы кеңешчи да элдер менен кетип жатып, атасынын сөзүн эстеп кетип, сөздүн түбүрүн түшүнүп, артка башкача айтканда президенттин үйүнө карай жөнөшөт. Барса кимдир бирөө келишин күтүп жаткан президент элдин жашырып жаткан сырды Гүлмирага ачат. Анда троллдордун көптөгөн ата-бабаларынын сөөктөрү жертөлөсүндө сакталган экен эле. Жанагы тролль болсо ошол ата-бабасынын сөөктөрү
катталган жерге, башкача айтканда өзүнүн мурдакы эски үйүнө келе жаткан экен эле. Ошондо Гүлмира троллдордун жомоктогудай чын эле күн нуруна күйөөрүн түшүнүп план курат. Бул учурда элдин жок экенине байланыштуу троллду атомдук бомба менен жок кылууга даярданып жатышкан. Ал эми жанагы кеңешчинин бир досу троллду жок кылуу планын Гүлмираларга айтканда, кайра ага башкы башкарманы взлом кылууга көндүрүшөт. Гүлмира болсо бир жаш бала троллдун баш сөөгүн машинага артып алып, жанагы троллду бир жерге ээрчитип барышмак эле. Капитан болсо келген кезде өтө чоң жарыктар менен аны күтүп алышмак. Бул учурда атом бомбасын таштоо үчүн истребитель учурулат, бирок жанагы кыздын жардамы менен программа взлом болуп иштебей калат. Гүлмиралар планы боюнча жанагы троллду ээрчитип келе жатканда машинадан баш сөök түшүп кетет. Көрсө жанагы баш сөök троллдун баласыныкы экен эле. Аны колунан түшүрүп сындырып алган тролл жинденип Гүлмиралардын артынан кууп келет. Ошол кезде план боюнча капитан даярдап турган жарыкка келип тутулат. Анын кыйналып жатканын көрүп, Гүлмира кайра жүрөгү чыдабай жарыктарды өчүрөт. Жанагы троллго жөн гана кет, ошондо сага тийбейбиз, болбосо сени өлтүрүшөт деп кыйкырып кирет. Тролл да түшүнгөнсүп жатканда, багымдат убактысызда чыгып, жер жаарый баштаганда күн нуру да тие баштайт. Күн нуру тиер замат тролл күйүп кетет да жерге кулаган бойдон ташка айланып калат. Ошондо планы ишке ашканына бир чети кубанып, троллдун өлгөнүнө ичтей өкүнгөн башкы каармандарыбыз күлүмсүрөп кетип жатканда кинонун да аягы болот. Достор, биздин каналыбыздан кандай кинону кыскача айтып беришибизди каалайсыз? Комментарийга жазып кетиңиз.